Бул жака Ислам менен Назира Нурданды чакырып коелу келиңиздер. Азыр болсо эстеп келгенде ичинде бактылыктын жазгачы да көрүп эстеген сайын сүйүнөм, чындап эле сүйүнөм. Кудайга миң ыраазымын чында. Ошо бактылыктын, ыраазычылыктын. Алыс коюп салгансыңар? Ызык чай мустайлык кайнап атат дегенде. Мухаббат чайы кандай экен? Бул жак кетти го бул жагы. Талгат мырзаны жакшы көрүп калган жоксуз. Өзүң армай аяштыр. Өзүң армай. Талгат мырза да. Албетте. Аял жассың, аял күзсүң, аял сулуусуң, аял заты сенин сөзүң тура. Ооба, аял заты сеники тура, бардыгы сен ойлогондой болуш керек деп жашап келатабыз мырзалар. Биздин кыргыздын айымдары дагы деги эле дүйнө жүзүндөгү айымдар бактылуубуз. Сиздер жок, биз бул жашоон элестете алмак эмеспиз. Көрсөтүүнүн баш демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Назарыңыздарда биз жолуктук долбоору, долбоорунун 6-сезонунун соңуна келип калганыбызды Гүлназ айым байкабай да, сезбей да калгандай болуп жатабыз. Ооба, бул долбоор алкагында ушул сезондун ичинде кандай деген эмоциялар, кандай деген жолугушуулар жана ажырашуулар болду. Албетте, реалити долбоор болгондуктан мунун бардыгы орун алыш керек болчу. Бирок Гүлназ айым, эң негизинде жакшы жыйынтык болду да бизде. Орусча айтканда результат болду. 2 сезондон бери кармап турган Болот мырза өзүнүн бөлүктү жарына баш кошту. Куттуу студиядан узаттык дегендечи. Ооба, туп-туура. Анын жолун жолдогондор биз сезонду аяктаганга чейин дагы чыгабы же чыкпайбы азырынча белгисиз. Анда дал ушул суроолордун алкагында биз бүгүн дагы кеп кылмакчыбыз. Ооба. Негизи ар бир сезонго келген катышуучуну колдон келсе кетиргин келбейт. 3-4 жыл болсо да ошолор менен биргеликте иштегенге аракет кыласың да. Үйлөнгүчөктү, турмушка чыккычакты. Анткени алар эфирге көнүп, эми мамиленин үстүнөн иштеп, эми өзүнүн сүйүктүү жарын тапканда кыссалак бизде 6-сезон бүттү деп туруп кетирип жиберип атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, 7-сезондо да кайрадан ушул катышуучулар менен бирге болсок деп, кандай дейсиздер? Албетте башкаларга деле убакыт беребиз. Бизге катышуучуларга, талапкерлерге болгон чектөөнү алып таштаганбыз. 1000 катышуучу, 1000 талапкер да боло берет бизге. Кыргызстандын бардыгы келсе да болот. Албетте, ошон үчүн иштеп атабыз да биз бул жердечи. Анда келиңиздер, бүгүнкү биздин чыгарылышка да кезек бере турган болсок, Канат мырза, сиз жок кезде тилекке каршы аябай көп ажырашуулар болду, кубансаңыз болот. Ооба, негизи мен сыртыман 2 жолго түшөт деп күлгөнмөн, ичимен 2 жашты бириктиргенге аракет кылчумун. Бирок Гүлназ айым бул жолкусун барыңыздарды 2 жолго түшүрүп жетишиптир, Ошондо сиздин жолуңузду жолдодум. Чыныгы 2 жолго түшүргөн адам Гүлназ Чыныбек кызы. Албетте, мунун бардыгы тамаша дейбиз. Эми бизди миллиондогон адамдар көрүп атпайбы? Ушулар качан бактылуу болот, ушулар качан турмушка чыгат, качан үйлөнөт депчи. Өзү негизи статистикага ала келе турган болсо, Гүлназ айым 21-кылымда бойдоктор көп экен да, негизичи үйлөнбөктөр. 20-кылымда үйлөнүш оңой эле болчу экен да. Бирок көчөгө карасаңыз, көчөгө чыксаңыз кыз көп, тиякты карасаңыз бала көп. Бирок экөө тең кыз жок же бала жок деп эле жүрө беришет, Экөө тең эле кыз жок, бала жок деп жүрө беришет. Анткени мен ойлойм, азыркы замандын балдары ар бири өз-өзүнчө мындай, өздөрүн жылдыз сезгенге бири-бири менен табыша албай атабы депчи. Болушу мүмкүн, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бирок ошентсе дагы биз жумушубузду андан ары карай улантышыбыздын жана суроо талаптын эң жогору болгонунда бирден бир себеби ушул деп айтсак. Ооба, бүгүн эмне себептен балдар кыздар жок деп айтат, эмне себептен кыздар балдар жок деп айтат деген теманы талкуулап кетпесек болбойт. Гүлназ айым, акыркы чыгарылыштарды карасам, Эсен мырзага Зарина деген айым келиптир. Ошол Зарина айым менен Эсен мырзанын мамилеси уланат деп ойлойсузбу же токтойт деп ойлойсузбу? Ниетимде уланат. Мен мамиле токтойт деп ойлойм. Сиз уланат деп ойлойсуз. Албетте тамаша, бул жака Эсен мырза менен Зарина айым чакырып коелу.
ошондой эле биздин катышуучубуз Сопсу айымыбыз Гүлнар айымга Талгат деген мырза келген. О, Талгат легенда келди. Биринчи сезондун катышуучусу. Ошондой экен го. Талгат мырза. Бойлорун жарашкан көрүңүзбү? Куш келипсиз Талгат мырза. Көргөнүмө кубанычтамын. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мына ушундай адамдар ийгиликке жетет. Буюрса ушинтип жүрөкчү биз жолук долбоорунан үйлөнүп кетет Талгат мырзачы. Буюрса, аз калды. Ооба, келгениңизге рахмат. Бизден башка демөөрчүлөрдүн бири Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисинен аярлык менен кучактайт. Air Baby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү жана технологиясы экен Гүлназай. Air Baby балдар жалаяктары ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болсун. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Эми биздин кийинки демөөрчүбүз албетте M-Bank. Эгерде сиздер Кыргызстан ичинде же чет өлкөгө сапар пландап жатсаңыз, анда M-Bank колдонмосундагы M-Travel кызматын карап көрсөңүз болот. Ал жерде Кыргызстан боюнча эң арзан авиабилеттер, мисалы Ошко же башка аймактарга, ошондой эле өлкө ичиндеги турлар боюнча маалыматтар бар. Ысык көл айланасы, тоого саякат жана башка багыттар. Баары бир жерде ыңгайлуу топтолгон. Маршрут тандап, билет алып, сапарды түз эле колдонмодон уюштурсаңыз болот. Кааласаңыз, пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү да бар. Жалпысынан кайда барууну ойлонуп жатсаңыз, оңой M-Travel аркылуу таба аласыз. Керемет. M-Bank'тын M-Travel'ын колдонуп, дүйнө жүзүнө саякат кылалы. M-Bank саякатка барууну ойлонуп жүргөндөр жана баары үчүн чечип койгондор үчүн дагы номер 1 супер колдонмо. Бардык үчүн M-Bank, саякат үчүн M-Travel. Менин банкым M-Bank. Гүлназай, бизде дагы бир жаңылык. Сиз экөөбүз төрдө отуруп, өзүмдү мен чоң ата, сизди чоң энедей көрүп атам да. Анткени бүгүн биздин эфирге өзгөчө даярданып келген 2 сезондун катышуучулары жана бактылуу үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө десек болот. Биздин неберебизди Нурданды жетелип алып өздөрүнүн баягы үй бүлөлүк жашоосу боюнча, кубанычтары боюнча, жакшы жаңылыктар боюнча бөлүшкөнү келип отурат. Бул жака Ислам менен Назира Нурданды чакырып коелу келиңиздер. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Gelmişler. Mına, biz жолуктук долбооруна результаттарды байкадыңыздар да. Андыктан бизге келиңиздер, үйлөнөм десеңиздер, турмушка чыгам десеңиздер. Бул жерге көрүүчүлөргө да кайрылып кетким келип атат. Негизи баягы адам өзүнүн бактысын табыш деле бул жашоодо оңой эмес экен да. Кээ бир адам өзүнүн бактысын бир көрүп эле табат экен да. Биз 2 сезонду баштап жатканда ошондо Ислам менен Назира эсиңердеби? Экөөңөр ушул тарапта отургансыңар да. Ошондо экөө мындай бир көрүп эле бири-бирин жактырып, анан ушундай бири-бирин окшоштуруп, бул жерде турган катышуучулар дагы мындай айтышканда Ислам Назираны чайга чакырып көрбөйсүңбү? Негедир экөөңөр мындай бири-бириңерге туура келип атасыңар деген анан Ислам ошону ачык эле жада калса Назира экөөтөң айтканда, экөөбүз карашканда көздөрүбүздөн от чыгып кетип атат депчи. Мына ошол нерсе ушул нерсеге жеткирип отурат. Ошон үчүн ар бир адам бактысын ар кандай жол менен табат экен. Ислам мырза, Назира, сиздерди көрүп кубанычтабыз. Instagram желесинен биздин редакция менен байланышып турасыздар. Катталган катталуучулар да сиздерди көрүп сүйүнүп турат. Сурагандар, Ислам, Назира турмуш кошуптур, балалуу болушту деп сиздер жөнүндө да көп маалыматты айтып турушат. Анда сөз кезеги Ислам мырзада болсун, келиңиз. Саламатсыздарбы, Канат мырза, Гүлназайым жана катышуучулар жана ошондой эле бардык. Назираны тартып туруп, тынч отурбайт экен. Энтес жамааттын жалпы жамааты жана ошондой эле көрүүчүлөр. Бизде негизи баары жакшы. Эме кой берип койсоңор жүрө берет. Жүрө берет, басабы?
Эсен мырза бар бизде жөргөлөшүп турмуз, кичине балага жакынсыз го. Болду, өзүнүн бала да каалаганын кылат. Ошо бизде Кудайга шүгүр баары жакшы. Өзүңүз да көрүп тургандай ушинтип Жөргөлөп койдум. Болдук. Ошо Кыргыздын кандай айтсак эми чакан үй бүлөлүү ушинтип жеке эме болуп жашообуз өтүп атат. Турганда мындай сүйлөшүп көрдүңүздөр беле? Биз жолуктукка барганда ушундай болгон, барбай алсак табышпай калмак экенбиз да деп мындай ушундай сөздөр болобу мындай истерде? Андай нерсе болот эми. Бул да баягы Кудайдын буйругу, анын үстүнө бияк себепчи болуп калып. Уверенный жөргөлөш керек болой. Рахмат. Биз Назирага сөз береличи, ислам эмнедир көп иштеп аткан окшойт, көп иштеп, бала багып, кыйналып, күнү түн уктабай. Келиңиз Назира, сиз сүйлөп бериңизчи. Аябай окшош. Көп айтсам, баарыңыздарга салам. Жаңы катышуучулар көрүп бизде кубанычтабыз, силер менен таанышканыбызга кубанычтабыз. Жакшы келе алдык буюрса. Биз жакшыбыз, көргөндөй эле балабыз жаңынан жөргөлөп, үйрөнүп, азайын деп калып бир жакында 1-2 ай арны басат окшойт буюрса. Ошондой. Канча болуп калды сиздер баш кошконуңуздарга? 2 жыл болду. Уже 2 жыл болду. 2 жылна даже өтүп калды го даже. Жолдошуңуз кандай ата болуп жатат? Ислам жөнүндө айтканда, ислам негизи жакшы ата болуп келет. Постоянный эми камкор, жакшы карайт. Көңүлүн алып турат. Келгенде балам унун тозалат, исламды көрүп сүйүнөт кадимкидей. Тааныйт экен да? Ооба, тааныйт уже, билет. Эчийт артынан. Мисалы Нурдан деген мен жанында жүрөм, бир мындай коркогураак болуп турат да, бирок ислам жагына келгенде бир өзүнө ишенип, мындай күчтөнүп, кадимкидей билинет да. Ошондой жакшы эле ата болуп атат негизи. Кудайга шүгүр, ыраазыбыз, рахмат сиздерге. Эчтеке эмес. Азыр мисалы интернетте көп болуп кетпеди видеолорчу, мисалычы. Балага монтип караш керек, анан чыныгы мырза деген бала менен монтип эметиш керек. Түндө мисалы уктап атканда ошол мисалы кээде ислам караган күндөр болобу баланы? Жумуштан чарчап келсе да. Негизи болот, бирок көп каратпайм да, кечине чарчап келгенде өзүм эле карайм да, көбүнчө жумуштан келгенден кийин 1-2 саат карайт, жатканга чейинчи. Андан кийин уже түнкүсү өзүм карайм да. Бирок андай деле илат деле бизди эметпейт, кыйнабайт, жакшы жогошот, жакшы уктайт. Бир аз жөргөлөгөнгө тыныч турбай калыптыр да. Ооба. Азыр тентек, аябай эле тентек болду. Бирок Нурданды кадимкидей балалыгынан кийин чындап эле мындай бактылуу сезимдер болот экен да. Мындай эгерде буга чейин мындай аябай бактылуу болбосоң да, азыр жалгыз болсоң да балаңды көрүп кадимкидей сүйүнүп, бактылуу болуп, көп нерсени эстебей, ойлонбой, мындай кадимкидей жашоонун кызыгы билинет экен да. Эмне үчүн жашап атасың, кандай максат үчүн жашап аткан бүт билинет экен да. Ошо. Ислам мырза, сиздерчи? Кийитиш керек. Менде де негизи бойдокчулук кезинде үйлөнөлүктө боюнча биз материалдык байлыкка карайт экенбиз, бирок жашоонун чындап келгенде мааниси бул ошол эле ата энең, бир туугандарың, жакындарың, үй бүлөң, анан ушу балдарың ар дайым ден соолук чыгын жанында болгону, ушу балаң бар болгону өзү бир чоң байлык экен да чындыгында. Көп эле үй бүлөлөр көп жүрөбүз, бала жытына зар болуп аткан үй бүлөлөр бар. Ар кандай оору менен алышып аткандар бар, анан бирок ошолорду карап отуруп Кудайга 1000 мертебе шүгүр кыласың. Ушундай күндөрдү насип кылып атканыначы. Анан азыр мисалы жашап аткан жашоомо, үйлөнгөнүмө бардыгына мындай эч эмем жок, аптан ыраазымын да. Кандай болгон күндө дагы. Ошо бизде жашоо жакшы эле бар ойдо атай. Сон незем болот. Негизи башында бияка келгенде эч ойлоп турдум да. Мен башында о ислам менен жаңы сүйлөшүп баштаган ишенч эмесмин да, көбүнчөчү. Анан ишенч эмесмин, айтчу эмесмин өзүм деле көбүндөй болочокто күйөөмдү көрө албайм деп айтчым да. Анан ошол себептен да өзүмдү мындай эме болуп калган окшойм да, коркуп калган окшойм да. Көрө албайм деп ислам мырзаны айтчым, көрө албайм, анткени жогош болуп экөөбүз мындай көз караш такыр бөлөк болчу да, ошону ойлочумун да. Экөөбүз жашай албайт болуш керекпиз. Баары деле мындай экөөбүз эки бөлөк адамбыз депчи. Бирок азыр болсо эстеп келгенде
бактылуулуктун көз жаштары. Кол чап койсоңуз. Жыгыштап ал ойлоруңуз туура эмес, тескерисинен чыгып, үй кожоюну десеңиз кожоюн, ата десеңиз ата, жолдош десеңиз жолдош, жараткан мага ушундай сонун жарды туш кылыптыр деп Пол сүрөт, коон аткан. үйлөр жыйнайт. негизи өзү эмоциональный адам да чында эле. Сонун, Эстеген сайын кадимки чында бактылыктын жазгачы да көрүп. Эстеген сайын сүйүнөм чында эле. Сүйүнөм. Кудайга миңте ыраазымын чында. Болошо. Бактылуулуктун, ыраазычылыктын, эмоционалдуу адамдар ушундай. Ислам мырза бир күндө канча жолу ыйлайт деп койду. Ислам ыйлайт деп атасызбы ошондо? Жок. Жок, негизи эле чын Назираны ыйлатмактуу мындай катуу сөздү айта албайм, ачык айтканда. Бактылуулуктан ыйлап аткан турбайсыз. Анан эми кээде болуп турат эми, бирок ошондо да бас өзүмдүн өзүм сабырдуу болгон үчүн да көп жерден мындай унчукпай койгонго аракет кылам да. Анан ошо мындай Кудайга шүгүр азыр эч кандай да андай ортобузда мындай эме деле болгон Пикир келишпестик жок, бардыгы. Жашоонун эң таттуу күндөрүн сүрүп атасыздар да. Көздөйсүн. Кандай жоопкерчиликтерди түшүндүңүз ушул балалуу болгондо? Да кандай оюңузга өзгөрүүлөр болду, мисалы? Жашооңузда кандай ойлонуп баштадыңыз? Жоопкерчилик болгондо эми жаңы үй бүлөнү алып кетип атканда бардык эле эркекте эме болот болуш керек, күмөн саноо. Үй бүлөмү алып кетип аламбы, балалуу болсом баламды бага аламбы деп. Анан бардыгы ар бир адам өзүнүн рызкысы болот экен, биринчиден ошо канча балалуу болсо да ар бир баланын өзүнүн рызкысы келет экен. Буга чейин мындай эметип жүрсөм эми азыр эми мындай бөлөкчө да мындай рызкы деле балалуу болсоң жеңил келет экен. Мисалы мурун кыйналып тапкан нерсе азыр мындай жеңил жол менен эле ошо тапкан аз тапсаң да ошо берекеси болуп мындай жашоо бөлөкчө. Анан жоопкерчилик жагы деле ошо мурункудай болбой каласың, мурун өзүң жөнүндө эле ойлосоң, азыр ошо келинчегиң, балаң жөнүндө, андан кийин ошо жашоого болгон көз карашың баардыгы өзгөрүлөт экен да. Анан баардыгына кеңештебейм, бирок өзүм оюм айтып кетейин, эми колдон келсе эрте эле үй бүлө куруп, жашоонун жакшы жактарын өткөрсө болот экен деп ойлойм да. Бактылуу жашаш үчүн эркек киши кайсы учурларда сабыр кылыш керек экен деп ойлойм. Эми эркек адам болгондон кийин эркек көпчүлүк учурда эле оор басырыктуу, анча-мынча көп көңүл бурбай. Эми аял киши күчү жок, бирок тилинде күчү бар дейт го, ошол сыяктуу ага теңелбей. Оң кулагыңды сол кулагыңды чыгарып коюш керек да, аны түшүнүш. Эми Катуу сөз болду, э? Жашына суроолор бересиз, багана чыкпаса уруштуруп беребиз. Ушундай. Чын да ушундай да. Акыл айында эле кандай күч бар, э? Бериңиз. Саламатсыздарбы барыңыздарга. Ислам мырза, Назира айым, сиздер да кош келипсиздер. Сиздерди көрүп абдан кубанычтамын. Анан азыр Назира айымдын ыйлап жибергенин көрүп, бул деген кандай бакыт, э? Аялдын бакыттан көз жашы чыгып атканычы. Ушунчалык мен бул жакта туруп эркеп кеттим. Анткени ар бир аял заты ыйласа только бакыттан ыйлаш керек экен да. Бардыгына вот ушул Назира айымды көрүп айтып кетмекчи, мен баарыбыз татыктуубуз. Жөн гана бакыттан көз жаш чыгарганыбызгачы. Сиз Ислам мырза аябай жакшы ата болупсуз, аябай жакшы жолдош болуп келип атыпсыз. Жаныңыздагы келинчегиңиз тастыктап атат да. Көзүндөгү бакыттын жашы менен. Бул деген аябай чоң көрсөткүч, чоң жетишкендик жашоодогучу. Сиз айткандай эч нерсе важный болбой калат да, кереги болбой калат. Эң негизгиси бактылуу үй бүлө, дени сак, бала болсо болду да үй бүлөдөчү. Аябай толкунданып турам. Ыйлап салайын. Жок, чындыгында
да слез болду да, силердин эмоцияңарчы. Бул деген живый эмоция деп орусча айтканда. Эмоциянын чыныгы биз жолуктук долбоорунун мындай чыныгы эмоциялар болот, чыныгы эмоциялар бактылуу. болду да. Ооба. Ошондуктан ушул бактың ардыда мындан ары дагы бекем кармагыла. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн деп тойдо отургандай сүйлөп салайынбы? Тост айткандай. Балаңардын жакшылыгын көрүп, сиздин Назирайым бир гана бакыттан гана көз жашыңыз чыгып жүрө берсин. Рахмат. Ислам деле сүйлөтөлчү, мына ислам ачылып келет эле сөздүн болуп койду. Ислам сүйлөчү. Мени сүйлөштү, чындап келгенде бир аз кичине. Ошол сизге ошол нерсени ким үйрөттү, мисалы? Мисалы кыз киши баары бир эми кыйын болот, тил жана сүйлөгөн жагынан ошол сабырдуулук менен жеңиш керек, өткөрүш керек, мындай болуш керек деп ушунун баарын сиз же бир окудуңузбу, же бир дагы деле окуйсуз, окуп атасызбы? Мисалы кээде бизде мындай да, кээде эми жашоодо биз мырзалар, ошол айымдар тил жана күчтүү экенин билбей эле тең эле болобуз да. Айымдар баары бир жеңип кетет да, мисалычы. Эмил мырза ошон үчүн стресс болуп, мына бир айдан бери өзүнө келе албай. Эң күчтүүлөр менен тирешип калыпчы бияктан. Сөзүн ачынып айтайын, биз деле башында үйлөнгөндө мындай келише албай, анткени түшүнүксүз темеде жагдайда болуп калган. Анан кийин ошондо мага бир башында бир 3 ай абдан оор болду, чындыгында. Экөөбүздүн мүнөзүбүз келишпейт, кандай эме болот, анан кийин ой болот экен, эмне кылсам, жашап кетсемби же кандай болот деп ачык эле. Анан ар кандай бир-эки сыйра бир китептерди окудум, ар кандай подкасттарды көрдүм, эми опыт жок. Анан буга чейинки бир улуураак үлгүлүү үй бүлөлүү байкелерден, эжелерден эми ара тура кеңеш сурап калчумун, кандай кылса болот, негизи эле үй бүлөнү кантип алып кетиш керек деп. Анан ошондо бир тааныш бир байка бар эле, ал да ошо жакшы кеңештерин айтчы. Анан ошондо айтып калчу эле, баягы жаңы үйлөнгөн дейт, аял кишиде мындай капаста куш сыяктуу болот дейт да. Анткени баягы ал буга бойдок кезинде ээн эркин жүрүп, ал өзү каалагандай базып, каалагандай эметет дагы, үй бүлө кургандан кийин эркектин көз өмүндө болгондон кийин ал ошо капаста куш сыяктуу болуп, тияка учат, бияка учат, капастан чыгамын деп аракет кылат. Бирок ошол моментке бир аз чыдап эметип койсоң, анан ал деле көнүп кетет. Анан кийин мындай сен үй бүлөнү аттын чылбырындай эметте да, эгер сен каяка башкарсаң, каякты көзсөй эметсең, ал да ошол тарапка сени ээрчит депчи. Анан ошон үчүн анча-мынчага көп көңүл бурбай, өз негизи көптөгөн кеңештер менен ошо көңүл бурбай, только жакшы нерсени ойлонуп ошо эмеге аракет кылсаң, бир мактанса ошо жарым жыл, бир жылда мындай өзү калыбына келет деген да. Экөөңөр уже бириңе түшүнүп, азастан жакында мындай жакын болуп ошо түшүнүшүп каласыңар деген. Бирок чындыгында ошондой эле болду. Ошо кыскасы ошо мындай сеники туура деле жаша деген троиски. Көп жашайсың ошондо, бактылуу жашайсың. Жок. Азыр мындай эмет көргөндө бийлик эркек адамда болуш керек, чындыгында аял киши канчалык эме болгону менен. Назира күлбөйт ичиңен. Эркек башкарган үй бүлө мындай бактылуу болот да. Анан аял эч качан үй бүлөнү башкарып бактылуулукка жете албайт да. Аялдын бактылуулугу ошо күйөөсүн сыйлап, күйөөсүн айткан болсо, ошо жакшы күйөө болсо, ал ошо үй бүлөсүн жакшы деңгээлде алып кете алат. Эркек ошол башкарыш үчүн эмне сапаттар болуш керек экен? Сапаттар болгондо эркек биринчиден ооба, азыркы каражат, акча жагын колдон келишинче камсыздаш керек. Жаты болбош керек, жалкоо болбош керек деген. Андан кийин ошо аялына, балдарына жакшы мамиле, көңүл буруш керек. Анан калганы акырындан боло берсе керек. Азамат чоң жоопкерчилик кадимкидей өзгөрүү болуптур, болгону жаш үй бүлө, бирок аябай өзү негизи изденүү өтө жакшы, бирок изденүү үчүн мындай ушундай Назирайымдан да бактылуу көз жаштар чыгып атат да. Ошон үчүн биз жигиттер чындыгында өзүбүздүн ордубузду билсек, жигит экенибизди билсек, анда ар бир айым бактылуу болот го дейм мен. Сурооңуз барбы?
ислам мырза, сиздер капа болуп калганда, мисалы таарынышып калганда, кимиңиздер биринчи кое бересиздер таарынычты? Кечирим сурайсыздар деген суроо дейм. Дөөсүңөр да. Биринчи ким мындай кечирим сурайт? Кимиңер бир-бириңерден кечирим Биринчи мен деп ойлойм, аны өзү айтып көрсүңөр. Биринчи мен кечирим сурайм негизи. Биринчи мен кечирим сурайм. Исламды жакшы түшүндүрүп, сен мындай кылдың, мынтип айтпадыңбы, бул жерде тура эмес болду, мага жаккан жок десем, анан ошону ойлонуп анан сурайт да. Ага чейин мындай өзүмкүн бербейт да. Аны өзүм биринчи барып кечирип койчу деп, анан мындан кечирим суратам. Өзүнүкүн бербеген бул жакшы сапат. Ошо. Азаматсыз деле. Чоң рахмат. Чынында мындай экөөбүздөн көкпөтпүз, бирок ачыгын айтканда балабыз анан өткөн көкпөттө киремез, кармаз, бул да дол. Анан эми ар кандай учур болуп калат, кээде мен кечирим сурап калам, кээде Назира кечирим сурап калат, эми баягы бирибизге ыңгайлашып. Ошол учурга ким мындай күнү ката кетирсе, ошол кадам ташайт болуш керек, учурга, жагдайга байланыштуу. Бирок эң жакшысы Гүлназ айым, эркек кечирим сурап койгон жакшы да. Сенки Бул сөзүңүзгө 100% кошулам. Анткени эркек кечирим сураганы бул өзүнүн бийиктигин көргөзгөнү да, деңгээлин көргөзгөнү да. Ошон үчүн Ислам мырза, сиз эле кечирим сурап коюңуз, деңгээл. Ошондо мындан да катуураак бийик болосуз да айымдын алдындачы. Канат мырза. Негизи саламатсыңарбы? Тиги туура эркек кечирим сураган, биринчи сураган туура эле айтып атасыз, бирок дайыма эле эмес да. Мисалы үчүн биякта келинчеги кечирим сурайт экен. Ошол келинчегинин кечирим сураганын тиги мырза бааласа, ошол деле жетишкендик да. Анан эмне кылып эфир бүттү, достор. Анан табаша дагы негизи мындай байкасак, бактылуу эле үй бүлө көрүнүп атат. Көз тийбесин. Анан кийин азыр жана Instagram башка жерлерде мындай товар сатканда аябай рекламалайт го. Мисалы үчүн аябай жетишкендиктерин бүт көрсөтөт, бирок артындагы тиги эмгектерин көрсөтпөйт го, кандай кыйналган же кандай эмгек кылган. Азыр тескери болуп калды да, наоборот мындай ушундай бактылуу үй бүлө же мындай чын эле үлгү боло турган үй бүлөлөрдү көрсөтүп, азыр наоборот мындай күйөөгө тийсең мындай тигиндей деп тескери мындай эметилип атат да, мындай реклама болуп кетип атат да. Күйөөгө тийсең эми эрте тийсең ушундай болот, анан эрте үйлөнсөң ушундай болот депчи. Наоборот ошо үйлөнгөн үй бүлөлөрдү ушинтип мындай элге жарыялап, ушундай нерселерди көрсөтүп турушубуз керек көбүрөөк. Анан кийин биякта сөзсүз эле биз жоолуктукта эмес, блогерлерге деле кайрылып кетким келет. Бактылуу үй бүлө жөнүндө көрсөтүп, ошол жөнүндө блогтар коюп турсаңар анда санда. Ырчыларга кайрылгым келет. Бактылуу үй бүлө жөнүндө да ырдап коюп туруңар. Рахмат ата, рахмат. Кеңешибизди алдык, Кудай буйрса. Аткарганга аракет кылабыз. Эртең аялман кечирим сурап видео тартып берейин. Барыңыздарга салам. Ислам мырза, Назира айым, кош келипсиздер биздин куттуу студияга. Мен суроом, бири-бириңиздерге жакпаган сапаттарды жана жаккан сапаттарды айтып кетсеңиздер. Элизайым уртур эсер осул атасы. Эми бул жакпаган дегенде оор жакпаган нерселер эмес, мындай жеңил болот го, мындай көчөдө кетип баратып, Ислам мырза башка нерселерди карап койсоңуз, мисалы ошол жакпайт. Мүмкүн ошол сапаттарын оңдоого аракет кылышат деп ойлоп атам да. Тура эле суроо. Айта алайын дебесиз. Айта алайын деп. Айтыңыз. Ислам мырза, нар жактары айта берсеңиз. Айтканда кандай Жаккандарынан баштап. эгер адамды чындап аял кишинин эми Назира айтып берсин, кет бөлүп койдум да. Сиздин жакпаган сапаттарыңыз. Бирок сиз айтып беле койсоң, биякта жакпаган сапаттар. Ошондой жакшы болот. Жакшы болот. Жок, ал жагы деле жок. Бирдей болуш керек деп ойлойм. Мен деле уккум келет. Ушинтип уккум келет айтса, ошо эстеп койсо 40 жылдан кийин ошентип айткансың деп айтат да. Унутпайт булар. эми адам баягы чындап жакшы көрсө, ишенсе, ал адам жаман да жакшы жагын да бирдей эле кабыл алат деп ойлойм. Мага мындай билинбейт деле ачыгын айткандачы. Мисалы азыр болсо айтмакмын, бирок
эки жагында мындай баланс болуп, мындай мен айта тургандай деген нерсе жок да. Жакшыраак жагы көбүрөөк чындыгында. Найзира, сиз болушунча айтып бериңиз, сизге жараша берет. Негизи жаман жактары мен өтө деле көп эмес. Айткандай эле бул жогушураак. Мен мындай более позитивныймын да. Кээде бир үйдө отуруп зерип кетесиң да, үйдө отурган байланыштан кийин ошо жараша анан сүйлөшкүң келет да. Бир темалар ачып сүйлөшөлү деп айталы десе, ошол жака келгенде эч нерсе сүйлөшө албай отуруп берсем, мен зерип кетем да, бир моментте ушундай болот да, чындап элечи. Анан тарын кайра элдеше алабыз. Жок. Ошондой болот. Айтып аткан нерсем азыр кандай көп үй бүлөлөрдө озер бизде деле кээде болот. Аз телефон деген негизи мен да өзүм кое албай жүрөм, мындай телефон жумуш менен болуп, анан кээде тамак учурунда да жумуш телефонго алаксып калам да, анан көп нерсе машаудан болот. Анан кээде туруп ойлоном, мен өзүм телефон кармасам, келинчегим кармаса, балам чоң, балам да телефон кармаса, ушу тамак ичип отуруп эле ушуну бири сүйлөшпөй эле эме болуп кетеби деп анан аракет кылам, бирок баягы мындайча айтканда телефон кадимгидей оору болуп калыптыр да. Баарыбыздыкы эле болуп калды го дейм. Баарыбызда ошол заман. Ошол жагыбыз бар. Ислам телефон көп карайт, мен көп кармабайм да. Негизи кызыкпайм телефон көп. Анан ошондо чай ичип отурган кезде да ушу телефон отуруп берсе мен жаман көрөм да. Кадимкидей ачууланып кетем. Туура бүгүндөн баштап калат деп сөз бериңиз ошол сапатыңызга. Өзүм аракет кылып атам, бирок чын ал нерсе мойнума алам, бирок Бирок убада бере албайм дейсиз. Жок, убада берем. Бересиз? Жок, ал тоюз бияка эмес, бул өзүм үчүн эми келечекте үй бүлөм үчүн дегендей. Бактылуулук минуталарды өткөрүп жибербеш үчүн, Ооба. Эми телефондо ар кандай видеолорду көрүп алар пайда деле алып келбейт да. Ошон үчүн бирок келинчегиңиз мындай кээде эми жумуштан чарчап келесиз да, чарчап келгенде келинчегиңиз сүйлөгүсү келет. Ошону деп эле угуп отура бериңиз да. Жок ден ошентип көңүлүнө алганга аракет кылыңыз да. Не жөнүндө экенин укпай элеби? Негизи мырзалар көп эле укпайбыз биз вообще. Деп эле угуп беребиз да. Бир чоң сырды ачып койдум окшойт да. Мен угам да, мен айырмаланып турган. Бизде мурда ата бабаларыбыз укчу экен да, мен жети атам укчу экен. Исламды билбейм деп эле киргиз. Өзү баягы аял киши, бактылуу аял киши күйөөсүн жакшы көргөн, үй бүлөсүн жакшы көргөн аял киши көп сүйлөгүсү келет да эркектенчи. Айырмаланып туруп, бизде тамашалуу видеолор деле бар го. Тияк корсо деле сүйлөй берет, аял бияк корсо деле сүйлөй берет. Азыр бир видеолор чыгып атат го. Үйүнө келип пультту басканда баштайт го, мисалы, ошол сыяктуу эле аял заттын табияттан көп сүйлөйт да негизичи. Анан биз эркектер ошонун баардыгын өтүрөрүнгө да убактыбыз жок да. Алар булар сүйлөп атканда биз ойлонуп атабыз да, тияка акча иштеш керек, бияга айланыш керек, тимен жолугуш керек. Анда кечке үйдө отурса кимге сүйлөйт? Күйөөсүнө сүйлөйт да келгенде. Жөө сүйлөй берсин, мен сүйлөбөсүн деген жокмун. Болгону исламга айтып атам го. Ошол убакыт угуу бер депчи. Ислам Назира мындай карап туруп аябай сонун окшош жуптар экен, таң калып атабыз. Силерге эмне демекчибиз? Жакшы эле сөздөр, бактылуу болгула, балаңардын келечеги кең болсун, Көбүнчө ислам сага повезло, анткени келинчегиңе алган жарың жаркылдап жайнап турат экен. Жылмайып, күлүп, монтип, антип эле сен аны менен урушкуң келет, урушкуң келбейт да, миң беле чарчап келсең да аялыңдын жылмайысын көрүп, анан аябай жакшы келинчегиң бар экен көрүнүп туруп. Бактылуу болгула, көп балалуу болгула. Силердей үлгүлүү, жакшы бир үй бүлө аркалаган балдар болот. Жанагы уядан алсаң ошону көрөсүң дейт да, ата энени көрүп, бул балдар менен кыздар тарбия алат үйдөгүчү. Анан экөөң эң жакшы парочка экенсиң көрүнүп турат, жакшы үй бүлө экениңер. Ошол үй бүлөдө өйдөлдүй көп болот негизичи. Анан ошонун баарын жеңип, ошо биз жолуктукка келип, Канат мырза, Гүлназ айым айткандай, бул жака келбесиңер, балким чын эле бактыңар башка болмок. Анан карачы, мына сонун болуп, бизге да үлгүлүү болуп, сонун отурасыңар. Биз да бактыбызды таап кетели, кыздар барыбыз. Ошол жигиттер, мына кошо кетпедимби? Жигиттер, ошол бактылуу болгула, көп балалуу болгула, көп келип тургула, дагы да бөлүшүп тургула, дагы үй бүлөлүк жетишкендиңер менен. Анда биз Ислам менен да Назиранын көп убактысын албайлы. Атайын биз жолуктук долбоору өзүбүздүн белегибизди даярдап койгонбуз. Биз жолуктук миллион донар
Нурдан, Нурдан унаалуу болду, жип болгондо дагы. Бул белек бизден болсун. Ислам отурбайбыз буга, только Нурдандыкы болуп. Жалпы НТС жамаатынан жана ошондой эле биздин ар дайымкы өнөктөшүбүз бар, Бала Люкс KG. Өнөктөшүбүздүн атынан дагы дал ушул белекти кабыл алып коюңуздар. Кудай буйрса, дагы балалуу болсоңуздар, келсеңиздер, биздин ар дайымкы өнөктөшүбүз. Силерге да кулак кабыш, балалуу болсоңуздар, ушундай унаалар белек кылып турабыз. Үйлөнсөңүздөр, Кудай буйрса. Келиңиздер анда. Орындыктан орун алып бериңиздер. Бүгүн конок болуп Бүгүн мындай конок сагынсаңыздар керек эфирде. Суроо, жооп, сунуш, кеңеш болсо айтканча отуруңуздар. Анда биз бул жерге 1-сезондун катышуучусу Талгат мырза жана 6-сезондун катышуучусу Гүлнар айымды чакырып коелу. Келиңиздер. Алыс коюп салгансыңар? Талгат мырза өзү легендада булчу 1-сезондон баштап келатат. Кандайсыз Талгат мырза, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Биз жолуктун көрүүчүлөрүнө сырттан бактыңызды таап албай атасызбы? Издеп атасызбы же жүрүп эле жумуштан чыгып эле кайра эле бизге талапкер болуп? Таанышуулар болду, буйрубай жатат го чота. Мындай сырттан сүйлөшүп көрдүңүзбү? Мындай таанышуулар болот да. Эмне себептен болбой калып атат? Билбейм, келишпей калып атат. Мен ага жакпай калам же, ал мага жакпай калат, ушул болбой жатат да. Ушундай болуп атат, Буйрубай жатат. Буйрубай жатат. Анан биз жолуктук долбооруна Гүлнар айымдын неси жакты? Мен го мурдагы эфирде болбой калдым, бирок көрдүм, бирок өзүм да сурагым келип атат да. Гүлнар айымдын эме кыз-кылыгы менен дейт го, кылыктары, жүргөн турганы таанышып көргүм келди. Бирок биз жолуктук реалити шоу болуп аткандан кийин келип мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай келип отурабыз. Керемет. Биринчи чай кандай өттү? Гүлнар айым баштап бербейби, Жакшы эмоция алган окшойсуз. Бирок бул жерден сиз башташыңыз керек болчу да. Мырза катары. Чай жакшы болду. Ызык чай мустай элек кайнап атат дегендей. Чайыбыз да уланат дегендейчи. Мына ушундай чечкиндүү сүйлөш керек да. Гүлнар айымдын өзүнүн оюн укпайлы. Гүлнар айым ошол чайдын кайнашына эмне салым кошто? Махабат чай кандай экен? Бул жак кетти го бул жагы. Саламатсызбы баарыңарга? Кечээ чыгып чай ичип келдик. Бир аз сүйлөштүк. Анан баары жакшы экен, Шайыр мырза экен. Мындай чечкимдүүлүгү көрүнүп атат. Анан жакшы эле отуруп, биринчи таанышуулар жакшы болду. Анан Талгат мырзага дем бергендей көрүнүп атасыз. Эмне мүнөздөрү жакты, эмнеси жакты, дагы чайга чыга тургандай? Чечкимдүүлүгү, ошо чечкимдүү мырза экен да. Анан ак көңүл экен. Ак көңүл, чечкимдүү. Анан кандай десем, өзүнө өбээринде сезет да, мындай кылалы, бул жакка басыңыз, мындай кылалы деп өзү биринчи чечим чыгарат экен да. Анан 4-чү Нурдинден досу бар экен дейсизби? Нурдин мырза салам айтып коюңузчу, 1-сезон катышуучусу. Экөө жакшы жакын дос. Мындай спорт менен спорт хоббиси бар экен. Футбол ойнойт экен, анан активный экени көрүнүп атат, действительно. Дагы баары жакшыбы деп, баары сезимдүү адам экен да, баары жакшыбы, кандайсыз деп мындай сурап атат да, ооруган жоксузбу, үшүгөн жоксузбу деп ошентип. Келиңиздер, суроолор барбы? Ушул экөөнүн мамилесине ишенем дегендер келиңиздер анда. Аябай чечкиндүү жигит, чыныгы жигит керек болчу деп ойлойм. Анан байказак Талгат байкеде бар экен андай сапаттар. Анан Гүлнар эже аябай жашоого олуттуу караган эже да, мен билгенден. Болго эми дагы таанышып көрүш керек. Эгерде байке дагы олуттуу караган, андай сапаттарында жакшы сапаттарын көрсөтө алса, ача алса, бардык эле аялдын тилин тапса, аял кишини сүйдүрүп алса болот да. Ошол просто мен просто кыздардан кеңеш катары айткым келет. Мисалы, кээ бир учурларда кыздар чайга чакырганда кээ бир балдар
мисалы өзүмдүн эле ситуация эмес, негизи эле айткым келип атат да. Мисалы биринчи заранее эскертиш керек да. Бул жака мындай мынча да барабыз, келебиз деген сыяктуу нерселерди айтып, мисалы Гүлнар эжеге деле ошондой ыңгайсыз, Гүлнар эже да мындай капризный да, мындайча айткандачы. Ошол жагынан сизге кеңеш катары, сунуш катары айткым келет. Эгерде жардам керек болсо бизден сураңыз тургуз. Атек мындай жакшы мырза экенсиз. Бакыт гана каалайбыз. Ошол жакшы болуп кетсе кубанычтабыз. Гүлнар айымды мен мисалы капризный экенин көргөн эмесмин, бирок мамиледе капризнийраак окшойт, мамиледе. Жаңы мырза, эмнеге капризный деп салдың? Просто мындай жакшы мааниде да. Негизи эле баардык кызга заранее эскертип, мисалы кыздар мындай бир жака чакырса, ошого жараша кийинип баргысы келет. Заранее 1-2 күн мурун эскертсе, ошого жараша ылайыкталып баргысы келет. Пландайт. Ошондой нерселерди мындай баардык эле балдарга да айткым келет. Мындай эрте айтыш керек депчи. Ошондой 1-2 моментти байкап калгам, ошон үчүн айтып атам да. Жаңы мырза, байкады да. Азыр эстеп кеттим. Сен менен чайга чыгып атканда ошол заранее айткан жок да, ошондо жаңы мырза оказывается видео тартканга келиптир да, ошол урушкам да. Эмнеге заранее айткан жоксуң? Мен жакшынакай кийинип алмакмын, мындаймын. Даярданып алмакмын. Урушуп кеткен. Туура айтасыз, жаңы мырзанын кеңеши да туура. Бул мырзаларга, мындай айымды ошо жолугушууга чакырып атканда баягы жоопкерчиликтүү көрсөтүп, даяндап, бир жерди орусча айтканда броньдоп, саатын, убактысын тактап, бүт баарын пландап койсо, айым үчүн жагымдуу көз караш болуп калат деп атасыз да. Мырзаны сыйлап калат да. Эсен мырза көрүңүз. Эсен мырза шаурма жакты көздөй кетет. Биз по факту деп баштайт азыр. Ошол жерден именно сиз айткандай Канат мырза, именно кызга айтыш керек экен. Негизичи мырзалар, бүгүн видео тартабыз же тартпайбыз деп аны айтпай кое турган болсоң, мен мындай көйнөк киймекмин. Баргандан кийин видеону мисалы сен чакырып туруп, кыз кичине начарыраак өзүнө ыңгайсыз болуп калат экен да. Видеого мен сонун платьямды кийип келмекмин деген сыяктуучу. Ошолорду байкап чакырыш керек. Жок, ошол кызга таң калып атам да, ошондо силерге жолугушууга мындай эле платья, видео үчүн мондай платья кийип келет бекен да. А силерге жолугушууга келип келген платьясы менен түшсө болбой калабы? Демек анда бул жактырбаган сапат экен да, анда ким ошентти эле? Гүлнар айым, ошон үчүн өкүңөр ба чай уланбай калган турбайбы? Чайым устап калган турбайбы? Чайым устап. Көйнөктүн айынан, Көйнөктүн. Негизи ошол чын эле керек экен, бир чет аябай сабак болду бизге. Ана сизге дагы сунуш кылам. Эртең чайга чакырганда видеого тартарыңызчы же тартпарыңызды обязательно айтыңыз. Биздин сулуу, сулуу, бою узун, өзү аппакай, ак көңүл, ак айымыбызды тарынтпаңыз деп кеңеш берем. Биякта талапкер уктап калды силерди. Талапкерге ушундай комплимент айттыңыз эми? Аябай тарс мындай дерзко сүйлөткөнсүңөр да. Анан бул деген эркек кишиге аябай керектүү мүнөз. Бирок ошондой эле ишиңер дагы дал келсе, анда экесе да. Экесе сизге алкыш болсун да. Анткени бир эле сүйлөп койбой, иш менен дагы жыйынтык көргөзөбүз. Эми ушундай каттуу келдиңиз, монтип энергияңыз аябай ашылып, не деп коет эле? Төгүлүп, чачылып атат. Жаңы сөз ойлоп таппайын дагы. Чаткал облусу дегендей. Канат мырза айтып кеткендей, не дедиңиз эле? Ашылып. Жок, ага чейин мак коюм жоготтум. Эмне демекчимин, ушундай чечкиндүү келдиңиз, эми аягына чейин ушундай чечкиндүү бүтүрүңүз. Ким эле? Ой, билем эми. Туура эле Талгат мырза. Талгат мырзаны жакшы көрүп калган жоксузбу? Өзүң армай аяштырып. Өзүң армай. Талгат мырза да. Мен айтайын дедим, кандай чечкиндүү баштадыңыз? Эми мындан ары дагы ошондой чечкиндүү кадамдарды күтөбүз да. Анткени Гүлнар айымдын жүрөгү аябай жумшак, жакшы сөз менен, жакшы жумуштар менен далилдесеңиз, жакшы ухаживание да орусча айтып кеткенде кылсаңыз, буюрса сиздерде баары жакшы болот деп ойлойм. Анткени бойлоруңуздар дагы тең экен дегендейчи, Гүлнар айымга бою узун жигитти таппай жүргөнбүз. Кош келипсиз. Катташат эми. Бейше. Дайыр жол саламатсыздарбы? Кош келипсиздер.
Ошо Талгат мырза жөнүндө бир аз маалымат күтүп жатканбыз сизден, Гүлнар айым. Өзүңүз деле айтып кетсеңиз, өзүңүз жөнүндө мисалы үчүн кайсыл жерде турасыз, канчанчы баласыз үй бүлөдө, анан кайсыл жакта болуп кетсе кайсыл жакта жашайсыздар, балким эмне иш кыласыз, ошол жагынан бир аз маалымат берип кетсеңиз. Өткөн эфирде айткам, азыр дагы айта алып коеюн. Чүйдөн болом, Мысыгаттада ата энем менен турам. Шаарда Лебединевкада турам, жумушка байланыштуу. Бирок айылга бат-баттан каттап турам. Жарым эле сааттык жол. Мебельныйда иштейм, дагы бир жол айтып коеюн. 6-1 турганмын. Мен үйдөн экинчисимин. 2 иним бар, 2 карындашым бар. Өзүнчө бөлүнүп жашайм шаарда. Нурсултан мырза. Талгат мырза, ассаламу алейкум. Сизге суроом бар. Сиз аябай жакшы айымды тандап келдиңиз. Өзүңүз билгендей эле Гүлнар айымдын да 2 сон аябай сон кыздары бар да. Сиз ошого билип туруп, уже даярсызбы ата болгону, эмне бере аласыз, мисалы, эгер жакшы болуп кетсе баары. Ушундай аталык мээримди уже мындай бергенге даярсызбы деген суроом бар эле сизге. Бизде баары жакшы болсо, баарына даярбыз да. Мен баарын билип туруп Гүлнар айымга келдим. Менде суроо Талгат мырзага, бош убактыңызда эмне менен алектенесиз, хоббилериңиз кандай, кызыкчылыктарыңыз, жашоого болгон көз караштарыңыз канчалык дал келет, кызык болуп атат да бизге Гүлнар айым менен. Мен 6-га 1 иштейм негизи. Бирок футбол жагынан көп карайм да. Жумушка түштөгүн футбол турнир болуп калса кетип кала берем. Мен футболго кеттим деп элечи. Мен бош убакта башты чуркайм да. Мен суроом Айзага жакты окшойсуң жок. Кайрат мырзага. Чуркаганыбы? Чуркаган. Талгат, кечиресиз. Талгат мырза, кечиресиз. Мен суроом, экөөңүздөрдүкү буюрса жакшы болуп кетип, үйлөнүп калсаңыздар, сиз Гүлнар айымды иштетесизби кийин? Анткени Гүлнар айым азыр тырмак жасоо боюнча ушу Кыргызстанда номер 1-лердин бирөө да. Аябай жакшы, мындай кесиби жакшы да, жакшы специалисттердин бирөөсү. Анан токтоп калбайбы? Өз калоосу да. Иштейм десе иштей берет, мындай эме чек койбойм. Үйгө отурам десе отура берет. Сиз эмектейсиз, каршы албайсыз. Айымдарга жагат экендай күйөөм иштетсе эле депчи. Момент келгенде башта айтам, мен эле иштеп атам, сенден көп акча тап атам, анда да иштетпесе анда айтышат. Өзү үйдө турганда турмушка чыкканда эңсеген деле айымдар бар арасында. Ооба. Өзү айым акча табыш үчүн иштеш керекпи же эмне үчүн иштеш керек айым, аял заты? Иштегенде саморазвитие болбойт да. Бул эми коомдогу чоң эле талкуу, ар бир адам өзүнүн ою баргандай. Эми кээ бир айым заты иштегенди жакшы көрөт, кээ бир иштегенди жакшы көрбөйт. Анан эмне себептен аял заты иштеш керек? Мен оюмча өзүн өзү өнүктүрүп, өзүнө жаккан жумуш менен ар бир аял заты алектенгени жакшы. Анткени бул жашоого Кудай ар бир адамга миссия берген да. Кээ бир адам мисалы үйдө отуруп деле ар бир аялдын бала милдети бул эне болуп баласын караш, бирок андан тышкары өзүнө жаккан жумуш менен алектенсе, дагы да жашоонун рахатын сезип, анткени ошол үйдө отуруу менен эле чектелбейт деп ойлойм да жашоочу. Ошондуктан мындай жашообуз кызыктуу болуш үчүн өзү үчүн иштегени бул эң сонунда. Кийинки келиңиздер. Биз ушуну эле Назирага береличи, мына азыр турмуш куруп бир бала менен отуруп калды да, өзү Назира айымдын каалоосу кандай экен өзүнө жашоодо? Айым 2-ге бөлүнөт деп Гүлназ айым айтып атат. Меники деген башында мен деле ойлочумун негизи иштесемби деп. Бирок үйдө отурганга да көмүп калат экенсиң да. Анан тиги жолдошуңан акча сураган аябай жагат экен да. Ошол жак менен иштеп атам деп өйсү, бастыгыбыз байланышта. Ошондой экен. Келе бир жака барсаң эле, алло, акча отургансың? Ошондой жакшы экен да, ушундай. Өзүң жанагы бухгалтерия бар го, ошол сыяктуу эле чалып деловой кишилердей элечи. Магазин кирсең, телефон чалып калды. Которгонсуң деп эле ушу бир чети жалды жакшы экен. Бирок эми иштеш керек деген мен ойлойм да, мындай адам эмне үчүн иштеш керек, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеш керек болуп окшойт. Мындай ой менен ойлонуп кетпестен, өзүн жоготуп салбаш үчүн да, мисалы өзүнүн кызыкчылыктары менен
ошондой эле ушу айткандай эле жаңы мырза айткандай эле ушу өнүгүү процессинде да жакшы болушат да. Өнүгүп, кызыгып, ар кандай разнообразие болгончу. Ошол негизи жакшы. Эгерде башын аягына чейин эле үйдө отура берсең, аял затка деле кыйын болот экен да. Анткени жалгызсың, бала менен отуруп сүйлөшкөндө деле өзүң менен өзүң сүйлөшкөндө ол бир кызыктай болот экен да. Эшикке чыгып, иштеп, элдер менен аралашсаң кичине кызыктуу экен да, аралашсаң. Анткени үйдө отура берсең дагы мындай өспөй калат экенсиң, эч нерсени ойлонбой калат экенсиң, мындай жалкоолгондо жалкоо болуп баштайт экенсиң да, такыр элечи. Эгерде көчөгө чыгып, эки жак карап, ушундай эле жакшы көп тааныштар менен таанышып жүрсөң, мындай өзүңдү таап, өзүң кызыкчылыктарың мындай кызыгып баштайт экенсиң, могу өзүң жоготпойчу. Могул жакчы эле, ушуну кылайынчы, бул жакчы эле, бул жагат эле депчи. Үйдө отура берсең, ал да жаман экен, негизи бир чети да бар экен да. Ошо, например, өзүм мисал келтиргенде, мен азыр декретте отурам да. Көп нерсени ойлонбой мындай. Эмне деле мындай ойлоноюн десең деле мындай ой келбейт, сүйлөйүн десең сөз деле чыкпагат экен да, кадимкидей. Да, ошентип калат экен да, ошондой өзүң жогото баштайт экенсиң акырындыканчы. Ошондой. Ошон үчүн ойлойм, эгерде аял зат негизи иштеп, өзүнүн кызыкчылыгы менен кызыгып, алектенсе негизи жакшы болот эле дейм да. Үй бүлө үчүн жана бала тарбиялаганга да жакшы. Бала менен да өзүнчө бактылуулук ал өзүнчө, аны көрөсүң, бактылуу болосуң, ар кандай эмеле өнүп кандай десем, өскөн сайын ар кандай кыялдар чыга баштайт, ошону көрүп бактылуу болсуң, ал өзүнчө бактылуулук. Бирок өзүңө келгенде мындай замкнутый болуп калат экенсиң. Чын айтканда замкнутый, мындай кызыкчылыгың жок, эч нерсе мындай жашоо менен кызыгың жок болуп калат да кээдечи. Бирок кайта ошондой момент келгенде негизи аял киши ошо менен депрессияга кирип түшүнүп кетпей ойлонуш керек экен. Бактылуу балаңды көрүп, мен балам бар, жолдошум бар деп өзүңдү кайра көрүп эстесең жакшы экен да, чында. Ошол. Иштеп. Ислам мырза, сиз негизи буга кандай карайсыз? Негизи иштетесизби же иштетпейсизби? Жетиш алайлы. Негизи азыркы мурунку жашоо, азыркы 21-кылымда ар бир жаңы нерсе секунд сайын алмашып өзгөрүлүп атпайбы? Ошондуктан ар бир адам бул жаңы нерсени үйрөнүүгө милдеттүү. То есть аял адам болобу, эркек адам болобу. Анан аял киши деле ошол сыяктуу. Эми ага эч ким гарантия бере албайт. Мисалы эртең эркек адам жалаң ушу үй бүлөнү камсыз кылат деген кокус эми жашоодо ар кандай ситуациялар болуп атпайбы? Ошондуктан аял киши деле бул ар тармактан өнүгүшү бул өзү үчүн эле пайда да. Анткени эгер өзү акча тапканды билсе же эметсе, өзүнүн муктаждыктарын жаап алат деген ойдомун да. Анткени азыр көп үй бүлөлөрдө ажырашып, жалгыз энелер калып кетип атпайбы? Балдар ошодо калып кетет, анан акча жагынан көп муктаж болуп калат. Ошого жеткирбей аял киши эрте турмушка чыккандан көрө кайта билим алып, бир өзүнүн сүйгөн жумушун тапса деген ойдомун да. Анан ошо эркек дагы ошо, мисалы аял кишинен ар бир адам аялын кызганат да, анан ошого жараша аялына эгер иштейм десе өзүнө ылайыктуу бир жумуштар таап бериш керек, же болбосо ошо шарт түзүп жеке өзүнүн бир бизнес ачабы, же ошого эркек адам негизи шарт түзүп бериш керек экен да. Туура? Келиңиз Төлөбай мырза. Нары жолу саламатсыңарбы? Негизи баардык нерсе кырдаалга жараша, заманга жараша болот да. Мисалы үчүн 100 жыл мурунку же 200 жыл мурунку үй бүлө таптакыр башка, азыркы үй бүлө таптакыр башка. Бирок ошентсе деле мисалы үчүн аябай чоң үй бүлөлөр бар. Аял киши үйдөн деле бошобойт. Анан кийин аял өнүгүш керек, өсүш керек деп атпайсыңарбы? Чоң үй бүлөдө мисалы үчүн балдар көп үй бүлөдө балдарын окутуп атып эле өзү эле өнүгүп өсө берет. Анан кийин өзү кичинекей эле үй бүлө, мындай экөө эле жашайт. Анан 1-2 балалуу болсо, анда иштеш эле керек, милдеттүү түрдө эле иштеш керек деп эсептейм. Анткени бош эле да, 2 баладан кийин бош эле. Мурункудай болуп, мисалы үчүн көп балалуу болсо, анан ошол нерсесин күйөөсү бүт, ошол нерсеге бүт шарт түзүп, шарт түзүп дегенде сөзсүз эле аялы мугалим болуп иштеп деле балдарын, мисалы үчүн садикке барганда балдарын кошо багат, карайт дегеним. Мектепке барганда же мектепте деле иштеп балдарын кошо карап чоңойтот да. Же үйдө деле. Мисалы үчүн азыркы мектеп программасын ата-энелер деле билбей атпайбы?
баласын окутуп атып деле өнүгө өсө алат да. А эгер бош болсо, дагы бош убактым бар же дагы өнүгөм, дагы тиги окуйм же дагы бир нерсе билем десе, ал аялдын эркинде деп ойлойм. Демек, бул өсүш бул иштешмес экен да, өсүш бул окуш экен да. Ооба, сөз. Бул сөзүңүз да туура. Негизичи Канат мырза мындай экен да. Мен байкаганым ушу жашка келиптик. Албетте. Кимде эмне жок болсо ошол кызыктуу көрүнөт экен. Мисалы тынбай, тынымсыз эртеден кечке мындай иштеп жүргөн айымдар үчүн үйдө отурган айымдардын жашоосу сонунда бир-эки күн бош үйдө отуруп калсаң ушунчалык мындай эргип алып, мээң тынчтанып, көңүлүң тынчтанып, багы өзүн өзү камсыз кылып же үй бүлөсүн камсыз кылып жүргөн айымдар мындай табарман мырза болсо, жолдошум болсо, мен үйдө эле балдарды карап отурсам деп кыялданышат экен. А тескеринче үйдө отургандарга болсо, сыртта жүргөн айымдардын жашоосу кызыктуу көрүнөт экен да. Негизи жашоо ушундай экен. Эң башкысы мен өзүм көп бир тууганбыз го, 5 кызбыз да, ошолордон мен байкадым да. Үйдө отургандар булардын жашоосуна кызыгат, булар болсо экинчи тараптын жашоосуна кызыгат. Анан бирок ошондой убакыт келет экен, жогоруда Төлөгөн мырза айткандай, балдар чоңойгондо, кайра жумушка киргенде, кайра мурунку жашоону сагынган учуру болот экен да. Эң башкысы биз жашообузду бири-бирибизге салыштырып, таңоолабай, жан дүйнөбүзгө кайсыл жашоо жагып атат. Айрым айымдарга үйдө отурганда өзүн бактылуу сезет. Айрым мырзаларга болсо, ошондой үйдө отурган айымдар жагат, же мындай айымдар жагат. Ошону эле мунуку иштеп атат, бул да иштеш керек, же болбосо мунуку таап атат, бул да табыш керек. Бул чоң үй салды, биз да салышыбыз керек деген милдеттүү эмес экен. Болгону ошо өзүбүзгө жага турган жашоону, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тандаганды гана ошондон ашып кетпей, элге салыштырбай, өзүбүзгө ыңгайлуу шартты түзүп алсак, баарына шүгүр деп, ооба, ошол бактылуулукту сезип атсак, анда мында коомго карабай эле өзүң жан дүйнөң ичиндеги бактылуулукту тандаш керек экенин түшүндүм да. Ошону айтып Көп туура айттыңыз. Өзү негизи көптөгөн мырзалар табиятынан биз мисалы айымдарыбызды иштеткенди каалабайбыз да. Анткени айымдар эмне себептен ушул нерсе козголо берет го ар дайым эле. Мырзалар иштебе дейт, айымдар иштейин дейт. Биз мисалы мырзалар айымдар бизге муктаж болуп турганын каалайбыз да. Ошондо үйдө кандайдыр бир энергетика болот, үйдө бактылуулук болот. Мисалы Назира айтып атпайбы, чалып моонча которуп койчу, тийнче которуп койчу деген да бул өзү чоң бактылуулук да. Жо ар адам ар кандай да. Ооба да, ошо ар кандай да, ошо мен деле ошону айтып атпаймынбы. Сиз жалпылап айткан туура эмес деп ойлойм да. Мырзалар дейм, көп басымча мындай чыныгы мырзалар аялдын муктаждыгын өзү бүтүргөндү каалайт. Мындай жашоого жоопкерчилик алган. Сиз азыр ушинтип айтып атканда Канат мырза, мисалы азыр биз канча телекөрүүчүлөрүбүз көрүп атат да, ар кандай үй бүлө бар. Айрым үйлөрдүн ичинде айымдар да иштейт. Мисалы менин жеке атам менен апам экөө тең, мен эс тарткандан баштап чоңойгонго чейин экөө чогуу иштеп, чогуу багышкан да бизди. Ошондой үй бүлөлөрдүн мырзаларына мындай сөз тийип калышы мүмкүн да, мен бага албаган үчүн ушул айым иштеп атыптыр да деген сыяктуу. Жок, бул жерде андай таптакыр тема болгон жок. Бул жерде тема болуп атат, муктаждык жөнүндө айтылып атат да. Кээ бир мырзалар айымдардын муктаждыгын өзүнө алганды каалайт. Кээ бирлери каалабайт. Мисалычы, мисалы табиятынан деп атабыз да, мисалы. Кимге кандай жашоо ыңгайлуу болсо? Сиздин апаңыздын муктаждыгын атаңыз бүтүрүп берет да, туурабы? Мисалы жардам берет да. Ошол сыяктуу эле бул баягы жашоодо нерсени айтып атабыз да. Анан албетте биз эле баягы баардыгына карап атабыз, кээ бир иштейт, кээ бир иштебейт депчи. Мен баягы табияттан бул темада талкуулап атат да. Мисалычы мырзалар иштебей дейт, айымдар иштейм дейт. А мырзалардын корккону ошол нерсе болушу мүмкүн да. Мисалы менин айымым менден көбүрөөк акча таап кетсе, мага муктаж болбой калат депчи. А айымдын муктаждыгы дагы бул эркек үчүн да чоң бир даража да. Мисалы сага айымың муктаж болуп турса, сен ошол айымдын муктаждыгын бүтүрүп берип турсаң дагы сен үчүн бул чыныгы эркектер үчүн да бул сыймык да. Ошон үчүн биз албетте ар бир адамдын үй бүлөсүнө жооп бере албайбыз. Бирок жашоодо өз көргөзүлгөн эрежелер бар. Ошол эрежелерге такала келгенде биз өзүбүздүн айымыбыздын муктаждыгын бүтүрүп беребиз. Муктаждык бул ал сөзсүз түрдө эле үйдө отуруп акча берип коюу эмес. Муктаждык ошону курска жаздыруу, муктаждык ошону залга алып баруу, муктаждык ошону жакшы айымдарга алып барып кошуу, муктаждык ошону развитие кылуу, чет мамлекетке алып чыгуу. Ошол муктаждыктардын баарын биз бүтүрүп берсек, ошондо биз өзүбүздү мындай эркек сезип калабыз да. Мисалы сиздин атаңыз менен апаңыз айлык алат, бирок үйдө мал жанын баарын атаңыз карайт да. Бирок ошол атаңыз деле малды каалаган малын сатып, апаңызды тияка бияка алып чыгып, сүйүнтүп, кийинтип, эметип койсо, ошол деле муктаждык болуп эсептелинет да. Сөзсүз түрдө эле аял менен күйөөнүн эркектин ортосунда акчасы бири болуп калса, бул аял муктаж болбой калат деп дегенден деле алысмын да.
эмне дейт? Жок, сиз мындай мааниде айтып атпайсызбы? Эки үй бүлө тең кечиресиз, эки үй бүлө тең иштейт деп атасыз, бирок аял муктаж болбой деле жашап аткандар бар да деп атпайсызбы? Эми баары бир эркекке баары бир айым муктаж болуп турган деле жакшы деген мааниде айтып атам мен. Эме муктаждык деген баягы жогоруда туура айттыңыз, сөзсүз түрдө финансылык эмес, мисалы көңүл муктаждыгын толтурса деле, баягы айым менен мырзанын ортосунда мамиле бир гана финанстан турбайт да. Көңүлүн таап турса, жакшы сөздөрдү айтып турса, эң башкысы ошо мамиле, анан гармония болсо, ар кандай формулада жашап аткан үй бүлөлөр кимисине эгер өздөрү ошону туура деп эсептесе, бири-бирине макул болсо, анда бул туура же бул туура эмес дегенге биздин акыбыз жок деп ойлойм да, Канат мырза. Туура, Гүлназ женики туура. Анда биз теманы алдыга карай улайбыз. Мен Кудай буйруса биринчи жолу Канат мырзаны жеңдим. Сонун талкуу болуп атат да. Бул жерге мен да өзүмдүн оюмду айтып кетсем, экөөңүздөрдүн тең сөздөрүңүздөргө кошулуп атам мен чындыгында. Аял заты биз иштеп деле чарчайт экенбиз кээдечи. Ушунчалык чарчайбыз, анан суктанабыз да. Жолдошу багып, үйдө жыргап, балдарын карап, тарбиялап отурган айымдарга чындыгында мен өзүм үчүн жооп берейин, мен суктанып кетем. Мен дагы мындай бирөөгө эркелеп, акча сурап, чалып, которуп койчу деп, ошондой жашоону, оказывается, я тоже хочу да. Орусча айтып кетейин. Анан бул жерде Канат мырза айтып кетип атат, эркек киши күчтүү болуп, муктаждыгын жаап турса деп. Ошондо аял өзү үчүн дагы, өзүнүн жан дүйнөсү үчүн эле иштеп калат да. Өз муктаждыктары үчүн эмесчи. Анан мен башында айтып кеткен сөзүмө азыр толуктап коеюн. Эмнеге мен 150 000 деп айтканмын. Эми бүгүн чекитти коеюн да ошолгочу. Анда айма эле ошентип айтып берет деп көпчүлүк түшүнбөй калыптыр, анткени мен сүйлөгөн сөзүмөчү. Анткени мен мага кастингде ушундай суроо берилген, канча табасыз деп. Ал суроолор бүт баары алынып калынганда экранда подожди, я жанагы үшкүрүнбөй турабыз, Ислам мырза. Анан мен айтканмын, ошондо мен 150 000 табам, а эркек мырза, менин мырзам, менден көбүрөөк табыш керек, анткени өзүн уверенный сезиш үчүн, ишенимдүү сезиш үчүн мен жанында. Анткени көп эркектер аябай намыскөй болушат экен да, аялы өзүнөн көбүрөөк таап баштаса, өздөрүн жеп баштайт экен. Анан сага дагы уже сөздөр кетип баштайт экен да, өзүңчө эле кыйын боло бербейчи дегенчи. Кача сен кыйын болбойсуң. Көп акча таап атканыңы билдирбейсиң дагы. Бирок каким-то образом эркек киши ошону чувствует и ошентип сага дагы азылып баштайт экен да. Вот ошол нерсе болбош үчүн үй бүлөдө эркек киши дагы айымдан жогору таап турса, күчтүү болуп турса, айымы дагы алсыз болуп, башын ийип, ошол үйдө гармония болот деп эсептеймин. Ошондуктан айтып кетмекчимин, силердин 150 000 мага кереги жок. Болгону өзүңөрдүн ишенимиңер керек да, менин жанымда. Жок, чындыгында өздөрүнүн ишеними керек менин жанымда жүргөнчү. Ал акчасы өзүнө буйрусун. Мен өзүм акчам өзүмө жетет дегендейчи. Ошону айтып кетмекчи элем. Эркектер күчтүү бололу. Болуңуздар тойса. Аял киши иштеш керек деген сөздүн мааниси бул деген акыл эже айткандай эле жан дүйнөсү үчүн, анан кызыкчылыгы үчүн деген нерсе да. Болду. Иштеш керек десе эле көп эркек туура эмес түшүнөт да. Бул туура эмес деген башкача ой менен, бирок ошо бир эле сөз менен айтканда ошо кызыкчылык анын жан дүйнөсү үчүн эле болду. Саламатсыздарбы? Негизи биякта эки ой болуп кетти да, эки мнение болуп кетти. Анан биздин катышуучулардан да сурагым келип атат эле, ким ойлоп атат? Айым иштеш керек, ким ойлоп атат иштебеш керек депчи. Бир колду көтөрүп коюңузчу. Ким ойлойт? Айым обязательно иштеш керек дегендер барбы? Жок, не обязательно, ладно. Тимур, мен калып атам, аялым иштеп, мен үйдө балдарды карагам. Эч ким иштегенди каалабайбы ошондо, таң калыштуу. Демек ошондо акча табыш үчүн эмеспи? Ооба, мындай болуп атат да, эркек бүт жагынан камсыздап, финансово камсыздап, анан үй жагынан болсо аял зат баарын карап, анан бош убакыты калса, пожалуйста, иштей берсин да. Эгер үй жумуштары калып кетип атса, анда иштесе, анда туура эмес болуп калат деп ойлойм. Тимур мырза, сиздин сөзүңүз Гүлназ айым айтып кетти го, камсыздап депчи. Ошол камсыздап дегенде дагы эми бул
үст Кудай таалам берген өзүнүн рызкысы менен камсыздайт да. Кээ бир үй бүлө мисалы баласын багат, квартирасын төлөйт, баарына жетет, бала чакасына жетет. Бирок ошол үй бүлөдө кээде шүгүрсүздүк кылып коет да. Интернеттен башка бирөөнүн жашоосун көрүп, Төлөгөн мырза кызыктуу жашоолорду көрүп, жана бай жашоону көрүп, мисалы алган айлыгы бир 60 000 болсо мырзаныкычы. Анан ошол 60 000 менен бир алган айлыгы менен аял чет өлкөгө чыккысы келип атат да. Ана бул нерсе бул уже жашоого болгон шүгүрсүздүк болуп калып атат да. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөр да түшүнүш керек, камсыздап дегенде ар бир адамга берген рызкысы бар. Ошол рызкы менен гана камсыздалса, ошондо ошол камсыздалган рызкыга айымдагы мырзада шүгүр десе, анда көптөгөн үй бүлө дагы мындай бактылуу жашайбы деп атам да. Туура, мен да колдойм ошону. Балким Гүлназ айым айткандай көрүүчүлөр да туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да. Булар деген бир гана байлык менен камсыздаш керек турбайбы, бир гана көп акча болуш керек турбайбы депчи. Камсыздаш үчүн ошол үй бүлөңө жеткен продукту, балдарын кийими, анан көңүл, внимание. Көңүл, убакыт еще. Убакыт да бөлүш керек. Берген рызкыны эле шүгүр келтирүү. Туура. Мен сөзүм айтып койду, Канат байке. Кечирим сурайм, болгону Гүлназ айым жана айтып кетти эле. Ошону эле ошол сөзгө гана токтолдум. Сиздики туура экен эже, мен аябай жаңылыпмын. Бул жакта суроолуу момент болуп кетти да. Тимур мырзанын сөзүнө жооп айткым келип атат. Эгерде айым үйдөгү жумуштарын бүтүрүп коюп, анан иштесе иштей берсин дейт да. Ал айым үйүндө да ишин кылыш керек, анан барып дагы иштеп келиш керек. Силер келип үйгө жардам берип, аялыңар пылесос кылып атса, силер пол жууп, чаң арчып, тамак жасап коюп иногда. Такого нету? Сиз мени туура эмес түшүнүп калдыңыз го дейм да. Ооба, биринчиден болду уже айт электе эле. Келе. Эгерде эркек бүт жагынан камсыздаса, мына биз айтып кеткендей эле, финансово, убакыт, көңүл, жана ошондой эле мындай белектерди кылып, анан аял зат өзүнүн мисалы үй жумуштары бар болсо, ошолорду аткарып коюп, убакыты көп болсо, акчасы бар болсо, өзүнүн көңүлү болсо, иштегим келип атат деген көңүлү бар болсо, анда, конечно, если она прям очень калып атса, ошону аябай калып атса, иштей берсин. Бирок эгерде баары камсыздалган, убакыты бар, акчасы бар болуп, анан үйүнүн жумуштарын жетише албай атса, анын иштеген кереги деле жок деп ойлойм да. Ооба, сиз жакшы суроо бердиңиз. Ар бир айым иштегиси келбейт, болгону гана жашоодо өзүнүн кызыкчылыгын кылгысы келет экен. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Мырзалар күчтүү болушубуз керек, кыргыздын жигиттери. Мага да түшүнүктүү болду. Тема жабылды. Анда биз сиздерге ишенебиз. Экөөңүздөрдүн көздөрүңүздөрдөн от чыккандай болуп атат. Аябай көпкө кетчүдөй болуп атасыздар. Талгат мырза уктап калбас, келиңиз бул жака. Кийинки чайда күтөбүз. Гүлнара айым уланат да, туура эле түшүндүкпү? Ооба, уланат. Болду. Мырза чечти да Гүлназ айым бул жерден. Мырза, неге мырзанын эмесине шек келтирип атасыз? Мен айтпадым жана. Келиңиз. Эреже боюнча сурап коеюн дедим да. Катышуучу мырзаны. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Келиңиздер, көп узатпайлы дагы биз дал ушундай эле жакындан таанышуу үчүн чайга чыккан Эсен менен Заринаны бул жакка чакырабыз. Саламатсыздарбы, жакшы барып келдиңиздерби? Таанышууңуздар кандай өттү? Саламатсызбы Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар, жакшы өттү. Жакшы баары. Сиз күткөндөй болуп чыктыңыз Эсен? Жакшы болот, бирок көрсөк. Зарина? Саламатсыздарбы, бири-бирибизди тааныдык. Тааныштыңыздар? Сиз күткөндөй эле мырза экен? Да. Мындай да, мындай короче. 50-ге 50 дейсизби? Мен айтыш керек эле ачык. Бирдеке сөз айттыңызбы? Андай деле эмес. Жакшы эле. Эсен мырза, сизчи? Сиз ачыгын айтыңызчы, жактыбы? Канат мырза. Бизге убакыт керек.
чайыбыз сууланат. О, керемет. Демек, кичине болсо дагы бирдекке бардай сезилип атат, Буюрса. Эми бир чай менен эч нерсе билинбейт. Айым атайын тити канттан бери талапкер болуп келип аткандан кийин бир жума бири-бирибизди билип, сыйлашып, анан эмки жумада жообун айтабыз. Пока чайыбыз сууланат. Биз үчүнчү алып барчу акыл айымга берет окшойт. Айттым аябай санып калыптырмын эфирде деп. Келиңиз. 3 жолу кой бердимби? Саламатсыздарбы? Эсен мырза, сизди көргөнүм абдан кубанычтамын. Жаңы прическаңыз кут болсун. Абдан сонун жарашат экен. Ушул эле чач менен жүрөт го. Кыскартыптыр. Бизге эле просто башкача көрүнүп атат. Аябай кыскартыптыр жоксон. Же жаныңызда жакшынакай айым отурган үчүн аябай жакшынакай көрүнүп атасызбы? Ооба, нуру тийип атпайбы? Нуру тийип, өтүп атат да. Зарим айым, кандайсыз? Мурунку эфирде просто мен жок болуп калдым. Аябай эрдик кылыпсыз. Бул жакка келип дагы анча-мынча эркек кишилер келе албайт. Кыз болуп туруп аябай кыйын кыз экенсиз. Өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшөм деп бул жакка келиптирсиз. Эми буюрса баары жакшы болуп кетет деп ойлоймун. Жана дагы Эсен мырзага суроо. Эсен мырза, сиз баса белгилеп кеттиңиз канттан атайын келип атса деп. Сиз узак жолун аядыңызбы же чындыгында эле жүрөгүңүзгө бир аз тырс деген бирдемке келдиби? Айымды көргөндө. Акыл айым, сиз экөөбүз бул нерсени жакшы билебиз да. Вот акыл айым, Элиза айым, Бегай айым. Сиз экөөбүз туруп жүрөк менен сүйбөйбүз да. Сиз акыл жүрөк менен, акыл, жүрөк. Ушундай бир калчаган, бир нерсени калчаган возрасттабыз да. Анын жеке эле алыстан келгенин аяган жокмун. Анткени сиз айткандай анча-мынча эркектин даже келгенге бияка духу жетпейт. Ушунча аттанып, ушунча келип атат. Анан мен айымга бир жума экөөбүз да сүйлөшүп көрөлү, жылдызыбыз келишеби, табыш алабызбы? Ошону эле билиш үчүн да бир жума чай ичели деп убакыт бөлдүк. Анда айымдын все-таки эрдигин баалаптырсыз да, ушул жакка келген. Ооба, бир сөз менен, ооба. Азаматсыз. Эсен мырза, сиз акыл айымдын суроосуна улай эле бул деген сиз айтып атпайсызбы? Биз да жакшы таанышыбыз керек, анан мен азыр байкашымча сизге айым көп деле көңүлүңүзгө жаккан жок да. Анткени азыр бир жума уланткан атасыз, бир жума ичинде ал сизден зависит этет да, сизге көз караштуу болот да. Анткени айым сизге өзү биринчи чалып, инициатива кылып, бүгүн жолугалы, анан бүгүн мынтели деп чалып жазбайт да. Сиз эркексиз, сиз эркекти кылып, өзүңүздүн көңүлүңүздү анда бир жумада жакшылап буруңуз деп айтмакчымын. Ислам мырза, Ислам аябай кызыктуу болот окшойт өкмөргө. Мага азыр негизи кызык болот. Негизи мен да бияка экинчи сезондо катышуучу болуп келгем, анан бирок талапкер күткөн эмесмин да. Анан ошол жерде отурган эле Эсен байкеге, жалпы эле мырзаларга мындай суроо бергим келип атат да. Эркек адам мындай жаратылышынан аңчы деп коет го, кыргызча айтканда аңчы өзү биринчи эми ол жоосуна биринчи бизде бар бир аңчы, Тима мырза. Анан ошол жерде өзүнүн түгөйүнө отуруп турган мырзаларга суроо мындай болуп атат да. Ошол жерде күтүп, түгөйүңүздөр күтүп отурганда кандай мындай сезимдер болот же кандай бир эме болот? Мен азыр мага ушул ой келип атат да, эгер мен да күтүп отурсам мага кандай болот эле дегенчи. Анткени мындай өзүм жеке түшүнүмүндө алганда эми эркек адам кыз кишини күтпөйт, наоборот биринчи өзү эме кылган турабы деп ойлоп калам да. Анан эми билбейм, мен деле байке келгенмин да негизи. Сөзүңүздүн этегинде талапкер күтөм да түйөт. Талап. Негедир бизде бир айым такыр эле сүйлөп атат го. Бегайымбы? Сиз Мен да байкадым. Сиз эмнеге сүйлөсөңүз жакпайсыз орто, ал миллиондогон биздин көрүүчүлөргө. Сиз сүйлөгөндө жактырат баары. Созулсаңыз жактырбайт сизде. Сиз сүйлөөңүз наоборот. Канчадан көрүүчүлөрүң сүйлөөсүндө күтүп отурушат. Жаман жазгандар жакшы көрөт өздөрү ичиненчи негизичи. Мен неме
мындай жуптарга жакшы сөз айта албайм го, билесиз. Только тойлордо эле бакыт каалабасам мындайга жакшы айта албайм да. Мисалы, биякта катышуучулар болуп, мен көзүм жетет, анан омин барып келгиле деп жакшы сөз айта албайм го. Мейли, анда унчукпай эле туруңуз. Тамаша, келиңиз Нурсултан мырза. Бул жактан атыңыз Ислам мырзанын суроосуна жооп бергим келип атат. Мен деле ушундай ойдомун да, мен ушул жашка чейин келип деле, мисалы, мени тандаган же мага биринчи жазган кыздарга все равно мындай көңүл ачылбайт да, мындай полныйчи. Мен наоборот өзүм тандап, өзүм аракет кылган кызга болушунча мен аракет кылам да. Ошон үчүн по-любому бала, эркек, мен өзүм даже өзүм тандамайынча все равно мындай кыйналып берем да, кыз мени тандаса. Бул жакта Эсенбек мырзага да бир суроом бар. Эми сиз бир күн сүйлөштүңүз, уже кичине болсо да билдиңиз да бир эки жакшы сапат айтып кетпейсизби? Эмнени байкадыңыз бул айымдан, мисалы? Послушная экен. Жок, характери жоош мындай. Ийкемдүү айым экен. Послушныйдан жаман бул. Ооба. Ийкемдүү айым экен. Послушный айым бул акылдуу айым да. Ооба да. Ийкемдүү айым. Анан жүрөгү мындай тобокел келтирген айым экен. Маяка келип аткандан кийин эле тобокел менен келди, тем более ата энесине айтпай келиптир. Анан сиздин Ислам мырза сурооңузга жооп берип кетейин. Мен ушул жерден 4-5 айымга аңчы кылдым окшойт. Анан ошо аңдып жүрүп эле кээде кое үйүп атам да, кармайын деп калганда эле кирип кетип атат эмелеринечи. Анан ошондуктан Нурсултан мырза айткандай ошол аңчы болуп жүрүп анан болбой калганда анан бүгүн мына Зарина айым талапкер болуп келип калыптыр. Ошол үчүн эми сага күнөөлүү эмес, мен лично күнөөлүү эмесмин деп айтам да. Акыркы суроо менен жыйынтыктайлы, келиңиздер. Азыр айтпадыбы, мындай эркек киши өзү аракет кылыш керек, аңшы, мергенчи болуш керек депчи. Анан сиз жооп кылып кеттиңиз да. Буга чейин ошо аңчылык кылдым кыздарга, бирок болбой калды. Анан кийин эми бул айым келип калыптыр дегендей кылыпчы. Мисалы, сизге тиешелүү суроо, башкаларга деле балким тиешеси бар болуп калышы мүмкүн. Эми талапкер күтүп отуруңар да, анан башка кыздар келсе кандай болуп калат ошондо? Мындай ошол Нурсултандын сөзүнө да, башка кыздар силерди тандап кезинде отурабыз да талапкер болупчу, силер делечи мындай катышуучу болупчу. Ал кыздар ошондо кандай кабыл алып каласыңар, өзүңөр аракет кылсаңар анда эшикке чыгып аракет кылбайсыңарбы деген суроо да. Ушул нерсеничи Жаңыл мырза жаңы келгенде эле айтканда, биринчиби, экинчи эфирден кийин эле. Анан кийин ошо Жаңыл мырза менен Ислам мырзанын ою бир болуп атат да. Ошондо эмне биякта бижолуктукта жалаң эле кыздар отурсунбу, кандай? Силердин сунушуңар кандай? Жок, мен андай эме баарыбызга укук бирдей, баарыбызга талап бирдей. Просто азыр айткан сөзүнө мисалы Нурсултандыкы деле туура, бирок бул жакта сиз да кошумчалап кетип атпайсызбы? Укугу бар деген нерсени айтпай, просто эме өзүбүз истегибиз келет деп атасыңар да. Мисалы силерге сырттан талапкер болгон келген кыздар, алар силерди тандап келип атат да, силерди баалап келип атат. Анан аларды тоготпогондой болуп коесуңарбы ошондо кандай? Жок, эмнеге тоготпойбуз? Тоготобуз сонун эле. Күназайым, бүгүнкү чыгарылыштагы биз күткөн жаңылыктар жана жакшы кызыктуу эле болду го деп ойлойбуз. Биздин жуптар кайрадан чайын улантып атышат. Демек мен келдим, буюрса көптөрү биригишет. Сиздин келгениңизге аябай кубанычтабыз, мырза. Сиз жок, эфир кызыксыз. Анан Тима мырза менен Карлыгачта чайга чыгабы деген, бирок кийинки жумага чейин ойлонуп көрүшсүн, сүйлөшүп жакындан билип көрүшсүн. Кийинки жумада кандай жаңылыктар болот экенин айталы. Албетте, аял жассың, аял күзсүң, аял сулуусуң, аял заты сенин сөзүң тура, ооба аял заты сеники тура, бардыгы сен ойлогондой болуш керек деп жашап келатабыз мырзалар. Байкуш мырзалар. Байкуш мырзалар. Албетте, сиздердей болгон биздин кыран мырзалар бар, сиздердей болгон биздин коргоочуларыбыз бар, таянычыбыз бар. Биздин кыргыздын айымдары дагы деги эле дүйнө жүзүндөгү айымдар бактылуубуз. Сиздер жок, биз бул жашоонун элестете алмак эмеспиз. Албетте, биз жолуктук долбоору бул Кыргызстандагы эң алдыңкы долбоорлордун бири. Анткени реалити кылып, жандуу жолугушуулар, жандуу эмоциялар, жандуу баш кошкандар жана биздин жандуу неберелердин бардыгы эфирибизге келип
чыныгы сүйүүнү айкалыштырган биз жолуктук долбооруна келип атышат десек болот. Андыктан мына ушундай биздин ам жол той долбоорубуз мындан ары да өмүр узун болсун дейли. Бүгүн чынында неберебиз келип бизди кубантып турган учур. Ушундай жакшы маанайда биз бүгүнкү эфирди жыйынтыктоо алдында жыйынтыктабайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгонго да бир жума бизди чыдап күтүп туруңуздар. Бир жуманын ичиндеги катышуучулар менен биз дагы да иштегенге аракет кылабыз. Коштошуу алдында биз демөөрчүлөргө кайрылып Албетте бул биринчи эле Air Baby балдар жалаяктары. Апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисинен аярлык менен кучактайт. Air Baby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү жана технологиясы экен Гүлназай. Air Baby балдар жалаяктары ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болсун. Air Baby. Ал эми биздин кийинки демөөрчүбүз болсо албетте бул M-Bank M-Travel. Эгерде сиздер Кыргызстан ичинде же чет өлкөгө сапар пландап жатсаңыз, анда M-Bank колдонмосундагы M-Travel кызматын карап көрсөңүз болот. Ал жерде Кыргызстан боюнча эң арзан авиабилеттер, мисалы Ошко же башка аймактарга, ошондой эле өлкө ичиндеги турлар боюнча маалыматтар бар. Ысык көл айланасы, тоого саякат жана башка багыттар. Баары бир жерде ыңгайлуу топтолгон. Маршрут тандап, билет алып, сапарды түз эле колдонмодон уюштурсаңыз болот. Кааласаңыз, пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү да бар. Жалпысынан кайда барууну ойлонуп жатсаңыз, оңой M-Travel аркылуу таба аласыз. Керемет. M-Banktын M-Travel'ын колдонуп, дүйнө жүзүнө саякат кылалы. M-Bank саякатка барууну ойлонуп жүргөндөр жана баары үчүн чечип койгондор үчүн дагы номер 1 супер колдонмо. Бардыгы үчүн M-Bank, саякат үчүн M-Travel. Менин банкым M-Bank. Албетте ушундай демөөрчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн бизнесиңизди бүткүл Кыргызстанга көргөзөм десеңиз, жакшы долбоордо жана кыйын алып баруучулар айтып берсин десеңиз, анда биз жолуктук долбооруна демөөрчү болуп киргенге ар дайым эшигибиз ачык. Алдыда турган номерлер менен байланышабыз. Баса көрүүчүлөр, жакында 6-сезон аяктайт. Ошого талапкер болуп келгенге сиздер үчүн аз эле убакыт калды. Эч кандай тартынбаңыз. Бул жашоо өмүр бат эле көздү ачып чумгуча өтүп кетет дейт. Андыктан эгерде жүрөгүңүз менен ушул жака келгиңиз келип жатса, анда эч кандай тартынбаңыз. Биздин эшик сиз үчүн ачык. Экранда көрүнүп турган номерлерге кайрылыңыз дагы. Өзүңүздөргө жаккан мырза же айым болсо сөзсүз түрдө биздин студияга баш багып келиңиздер. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен.